Өлкө аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып, аймактар алакасы программасы. Студияда Жанара Алмазбекова. Саламатсыздарбы? Кызыл Кыя шаарында социалдык келишим аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз каражат алып иштеп баштаган 94 үй бүлө бар. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков социалдык келишим түзгөн үй бүлөлөрдөн кабар алып, алар менен баарлашты. Эске салсак, аталган долбоор пилоттук түрдө 2021-жылы иштей баштаса, 2022 жылы күчүнө кирген. Өткөн жылы өлкө боюнча ар бир райондо 50дөн квота берилсе, ал эми быйылкы квоталардын саны көбөйгөн. Кызыл Кыя шаарында социалдык келишим аркылуу мамлекеттен кайтарымсыз каражат алып иш баштаган 94 үй бүлө бар. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныбек Исаков социалдык келишим түзгөн үй бүлөлөрдөн кабар алып, алар менен баарлашты. Байкалып атабы ушул сиздерге жардам ушул? Байкалды, мына мен алды, гана үйдө Азга көрсөтүп 25 миң телевизор алды. Манан алдыңыз ошонун кирешеси да? Ошолорду алдык. Жакшы киреше, жакшы Кудайга шүгүр. Күндөрү чыгымдары иштеп атат. Ооба, күндөрү мана жеген ичкенибизге, мектепке, көмөктөмөлөргө полный төлөп атабыз. Буга чейин мамлекеттен үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген үй бүлөлөрдүн арасынан былтыркы жылда 50 үй бүлө кайтарымсыз каражатты алуу үчүн кайрылып, жеке ишкер деген баштоого бел байлаган. 2023 жылдын 28 апрелиндеги Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын катында коюлган тапшырмага негиз облустун аймагындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин алкагында берген 100 миң сом акча каражатын максаттуу пайдаланып жаткандыгын көрүп чыгуу боюнча облустун аймагында иш-чаралар жүрүүдө. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция кызматынын жетекчиси Давлятова каражатты активдүү жумшаган үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан алдыда пайызсыз насыялар берүү каралып жаткандыгын кошумчалады. Президенттин буйругу менен бүгүнкү күндө бүт Кыргызстан боюнча мониторинг жүргүзүлүп атат. Ишмердиктердин кандай жүргүзүп аткандарын азыр биз бүгүнкү күндө Баткен облусунун губернаторунун жардамчысы менен Жаныбек Маматов менен жүрөбүз. Үй бүлөлөргө кыдырып, ишмердүүлүк кандай жүрүп атат, ийгиликтүү, ийгиликтүү эмесин аныктап туруп, ошолорго дагы баа берип жүрөбүз. Министрлик менен бүгүнкү күндө биз Айыл банк менен сүйлөшүү жүрүп атат. Жакшы ишмердүүлүк алып жүргүзгөн үй бүлөлөргө буюрса 200 миңден пайызсыз дагы кредит берилет. Быйылкы жылда 44 үй бүлөнүн арасынан 19 мал чарбачылык, 11 жаран такси кызматында, 6 жаран соода саттык тегүүчүлүк, навайкана, сулуулук салонун ачуу, ширетүүчү жана башка багыттарда жумушун баштоо алдында турат. Облустун башчысынын орун басары Исаков оор кырдаалдан чыгуу аракетин баштаган үй бүлөлөрдөн кабар алды. Тикме машина алып, мана үйдө кичине неме кылып, чеберчилик кылып атабыз. Кышы менен септиктим. Мана эми жаз келип, антип көнөк немелерди тигип атабыз. Ошондо качан алган болосуз? Сентябрда алдык да. Сентябрь, былтыркы жылда. Ооба. Андан бери кандай киреше чыктыңызбы? Киреше жакшы, Кудайга шүгүр. Канча киреше таап жатасыз айына же күнүнө? Өткөн айда ушу машинка алдым кирешеге, 25 миңге телевизор алдым. Ошол кирешелер мана айда энди секин дагы болуп атат. Şu algan 100 mingde şu pikon barlı şunu satıp üstüge koşup 160 ming aldım şunu. Жақсы болду, такси иши кылып атам. Тикөөгө караганда оңгай да, клиенттер мындай. Таксиге чыктыңыз? Таксиде, таксиде. Канча күн болду жумуш баштаганыңызга? Мен 5-6 ай болду мына машинада. Долбоор пилоттук түрдө 2021 жылы иштей баштаса, 2022 жылы күчүнө кирген. Өткөн жылы өлкө боюнча ар бир районго 50дөн квота берилсе, ал эми быйыл бул квоталардын саны көбөйдү. Жалал-Абадта 1-июндан тарта Калкты тейлөө департаментинин аймактар аралык бөлүмдөрү узартылган иш графигине өтүшөт. Азырынча кеп пилоттук 7 бөлүм тууралуу айтылууда. Мындай зарылдык эмне үчүн жаралууда, кабарчы кененирээк баяндайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы кайсыл жерлердеги район шаарлардагы болсун, Калкты тейлөө борборуна барсаңыз, мына биздин артыбызда тургандай адамдардын кезек күтүү мөөнөтү өтө көп. Жалал-Абад шаарында Калкты тейлөө борборунда жөнөкөй гана талон алуудагы турган адамдардын тизмегин сиздер көрүп турасыздар. Мындай көрүнүштүн арты жарандардын нааразычылыгын гана жаратат. Албетте төлөө кызматындагы шарттар жакшырды, бирок кезек күтүүлөрдүн аягы дале уланып келет. Неберемиз келип алып кетет экен.
бери ойнатып келем. Аяққа тұра албаса керек бечара бияқта ейін-ейлікті жүріп. Қарақойдан қандай чыдайды, дос шаралары жоқ. Ошаға паспорт керек екен, мен қол қойышым керек екен. Мына ошаға маға шығында толып өтеді берді, ошаның скопление болып өтеді. Бір жолын қыса болуы, жеп болмайды, қарашы бұл үшінші адам. Қаншасы кетті, қаншасы дағылы отырады. Пропискаға келін тұрғызайын деп келдім, российский гражданин. Мен келген сайын қиналабыз да. Мұны жасағандарды да жақсы, жаман емес. Бұл сыраны адамдар да үйретішіміз керек, 21-ші қылым. Азыр электронный очередь деген бар. Ошоны қолданбайлы о. Эмне үчүн ошону колдонбайбыз? Колдонсок болот. Ар бирибиздин колубузда телефон, балдарыбыз бар. Мен предложение, мен буларга бир доомат коёюн деген жерим жок. Адамдардын тарбия ошого үйрөнүшүбүз керек. Жалал-Абад шаарында жайгашкан Калты тейлөө борбору бир гана Жалал-Абад эмес, облустун бардык район шаарларынан келгендерди да тейлегендиктен күнүгө бул жердеги көнүш дал ушундай кезек күтүүлөр менен коштолуп келет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Кыргызстандагы айрым Калты тейлөө борборлорунун иш графиги өзгөртүлөт. Биздин иштөө убактыбыз 8-ден 8ге чейин 1-июнь 2023 жылдан баштап тартып иштей баштайбыз. График менен иштейбиз. Мисал 16 сотрудник иштесе, кызматкер 8-и ошол эртемен 8-ден 5ке чейин иштейбиз. Калган 8-и 10-дон 8ге чейин иштейбиз да. Ошондо бөлүнүп алганбыз. Азырынча пилоттук деп 7 бөлүм тандалып алынган. Эгерде анын аты жалуулуга арса, департаменттин башка аймактар аралык бөлүмдөрү жайкы иш графигине этап-этабы менен өтөт. Ысык-Көл облусу боюнча социалдык маанидеги курулуштардын салынышы уланууда. Бул аймак боюнча капиталдык курулуш башкармалыгынын карамагында жалпы 49 объектиде курулуш монтаждоо жумуштары жүргүзүлүп жатат. Анын ичинен курулуш иштери, таза суу системасын киргизүү, оңдоп түзөө жумуштары 6 объектиде жүрүп жатат. Кененирээк кийинки сюжетте. Ысык-Көл облусунда курулуштардын санын көбөйтүү колго алынып, учурда облустун аймагында бир катар мектеп, бала бакчалардын курулушу жүрүүдө, ал эми айрым курулушу токтоп калган объектилер бүткөрүлүп, четинен пайдаланууга берилип жатат. Азыркы тапта Түп районунда 2015 жылы курулушу токтоп калган ооруканалар салынып жатат. Учурда курулуштун 2 кабатынын кирпиштери тизилип, чатыры жабылып, ички оңдоо жумуштары башталды. Оорукана 60 орундук заманбап шартта курулууда. Ооруканабыз 60 орунду. Биякта ичинде хирургия бөлүмү бар, роддом бөлүмү бар, балдар бөлүмү бар, жана реанимация бөлүмү бар. Долбоордун ичине буюрса медициналык жабдыктар да киргизилген. Буюрсалардын баары келет деп ойлойбуз. Ошондой эле Карымшаков атындагы орто мектебинин курулушу кызуу жүрүп жатат. Шарты катаал. Түп районундагы жаңы курулуп жаткан мектеп 450 окуучуга ылайыкталган. Курулуштун жалпы наркы 43 миллион сомду түзөт. Эски мектеби авариялык абалга келгендигине байланыштуу учурда бир канча окуучу корпустун жарымында билим алып жатышат. Турабыз, Кудайым буйрса, быйыл жумуш жакшы жылып атат. Бул жер болсо бул блокту уже сыртын бүтүр ичине отделкасына баштадык. Пол менен эле калды, анан эшиги калды. Бул чоң главный корпус болсо учебный корпус деп коет. Мында болсо эшик менен эле полу калды, бул деле отделкасы бар, полностью 100% бүткөн. Белгилей кетсек, Ысык-Көл облусунда азыркы тапта жалпы 49 объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын 34-ü социалдык курулуштар. 2023 жылы 13 мектептин курулушун бүткөрүп пайдаланууга берүү мерчемделүүдө. Быйылгы өткөрүүчү объектилерден деген объектилерден деген 13 мектепти өткөрөбүз. Эксплуатацияга берели деп атабыз. 23 жылга планыбыз. Таза суу боюнча 4 объектини өткөрөлү деп атабыз. Капремонттон дагы 4 объектини өткөрөлү деп атабыз. Быйылкы жылдын планыбыз ушундай. 23 жылга. Таза суу облус боюнча 14 жерде, капиталдык курулуш иштери 6 объектиде жүрүп жатат. Быйылкыга Теңир тоо жергесинин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча бир катар олуттуу милдеттер белгиленген. Алардын арасында жалпы узундугу 103,5 чакырым жолго асфальт төшөлмөкчү. Анын 30 чакырымы облус борбору Нарын шаарындагы 44 көчө оңдоп түзөөдөн өткөрүлөт. Учурда иштер кызуу жүрүүдө. Максат Абдракунов күн сайын тестелерин номери 15-чи бактылуу балалык балдар бакчасына алып барат.
Бирок ал жайгашкан көчө аркылуу топурак, таш, кум ташыган унаалар өткөндүктөн чаң сапырылып, бөбөктөрдүн да, ата-энелердин да саламаттыгына коркунуч жаратып келген. Андыктан ага асфальт төшөлө баштаганына баарысы ыраазы боло, кубанычтары чексиз. Чаң, уулу, газ, кышкысын болсо бул эме түтүн, ыш болуп эле капкара болуп эле жатчыбыздан басканда балчык болуп эле биз аябай кыйналчубуз. Ошо жолдун азабын көп тарттык да, анан буюрса асфальттоо иштери бүгүн башталып атат. Аябай кубанып атабыз. Асфальтталып калса эми балдарга дагы келип кеткенине жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат десек болот да. Жээгинде балдар бакчасы орун алган ушул көчөнү асфальттоо Нарындагы номери 41 жол төлөө мекемесинин жоопкерчилигинде. Андагылар мындан тышкары дагы 7 объектиде тиешелүү аракеттерди жасашкан. Айтымдарында каржылоодо үзгүлтүктөр жок. Ошого жараша иш шыды жүрүп, көпчүлүктүн алкоосуна арзышууда. Антсе да айрым техникалардан тартыштар бар экендигин жашырбайлы. Ушундан улам аларды жалдап келүүгө туура келет. Нарын шаардын 42 көчөсүнөн 19 көчө бизге тийген. Азыркы учурда 7 көчө основаниясы даяр болуп, 1 көчө Сыдыков ыртыс аймагынан Сыдыков көчөсү 234 метр асфальт төшөлдү. Азыркы учурда 7 көчөбүз асфальт төшөөгө даяр болуп турат. Каржылоо дагы Кудайым буйрса уа менен болуп атат. Чындыгында бийиктүүлөр арасындагы Нарын шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу жаатында купулга толорлук аракеттер арбын. Алардын 3/2-синде жергиликтүү ишкерлер демөөрчүлүк кылышкандыктан каржылоо өз калыбында. Президентибиздин колдоосу менен быйыл Кудай буйрса шаарыбыздын ыртыс чөлкөмүнө көп кабаттуу үйлөр түшкөн атат ипотекага. Мына ушул Орозбак көчөсүн көрүп атасыздар. Бул Швейцария өкмөтү тарабынан Нарын шаарынын өнүктүрүүгө $6,5 миллион акча каражаты каралган. Мындан сырткары таза суу түтүктөрүбүз тартылып атат. Жаңы парктарыбыз уюштурулуп атат. Өз кезегинде жогоруда саамалыктар нарындыктардын көңүлдөрүнө төп. Нарын шаарынын тургундары абдан сүйүнүп, ушундай жаңы жол болуп, анан жаңы нерселер болуп атат. Аябай сонун өзгөрүп атат, жолдорубуз оңолуп, баягыдай чаң жок. Биздер жаштар үчүн басканга өтө ыңгайлуу болуп атат. Жакшы кылып асфальттап атат биякта. Эми чаң жутпай, балабызды түз, тынч алып келип, садигине киргизип коюп, кайра чыгып кетип калабыз. Ал эми бүтүндөй Теңир Тоо аймагы боюнча уштапта Нарын аэропорту, Нарын Баятов жана Сары Булак, Арчалы, Оруктам жолдору капиталдык ремонттон өтүүдө. Бул жумуштарга камылгалар эртеле көрүлгөндөн инерттик материалдар, битум, мурдатан эле жетишерлик өлчөмдө топтолгон. Албетте мындай сарамжалдуулук эмгек ыргагын алдаганча ылдамдатууга өбөлгө. Азыркы күндө биз өзүбүз областка 400 тонна битумду ташып алдык. Токмокто битум ямадан ташып атабыз, дагы ташылып жатат. 1200 тонна битумга распоряжение чыккан. Азырынча битумдан маселе жок. Чечилип атат. Бир частный завод курулуп атат. Андан тышкары Кыргызавтожол мамлекеттик ишканасы жаңы завод алууга тендер өткөргөн. Анын 30% мамлекет төлөп берген. Кудай буйрса июль-июльдар менен келет деген пландабыз. Тилекке каршы Нарын шаарында бир нече жылдардан бери Бозула чаңдын туткунундагы Жумамүдүн Шералиев атындагы көчөдө быйыл да эч кандай оңдоп түзөө жумуштардын болбостугун ачык эле айталы. Кошумча маалымат иретинде облус прокурору Нарын шаарында мына ушундай ири асфальт көчө жумуштары мындан туура жарым жыл мурун. Андан бери бир аз гана оңдоо иштери жүрбөсө, чеки жылтырткы аракеттер болгон эмес. Быйылкы жыл башка жылдарга салыштырмалуу кургакчыл болгондугуна байланыштуу учурда дыйкандарга суу жетпей тартыштык жаралууда. Облустун дыйкандары суу чарба башкармалыгына кайрылышып, көйгөйлөрдү чечип берүү жагын суранышкан. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө негизги тосмодо суу былтыркы жылдыга салыштырмалуу кыйла аз. Ал эми облуска жалпы 113 куб суу керектелет. Бул Чатбазар айылындагы Талас дарыясынын биринчи тосмосу. Аталган жайдагы суу келип Кайырма каналына жана өзөндөргө бөлүнөт. Былтыр бул жайда 31 куб суу бар болгон болсо, быйыл 6,9 гана куб суу бар. Ал эми бул өзөнгө кеткен суу. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде суунун аз болгондугуна байланыштуу мындай таштар көрүнүп турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу айта кетсек, бул жерде 25 куб суу болгон. Ал эми бүгүнкү күндө 3,1 гана куб суу жатат.
Суунун аз болгондугунан улам дыйкандарга суу жетпей тартыштык жаралууда. Көйгөйдү чечүү үчүн бүгүн облустагы дыйкандар чогулушуп, суу чарба башкармалыгына кайрылышты. 200 литр, 500 литр, 400 литр суу берсеңиздер, биз ушу ситуациядан чыгып кетмекпиз. Жонарыктын эли менен бизге суу келген жок. 10 күндөн бери элге мен мына эртең деп атам да. Ага болбой эл деген эликке келип атат. Бизди тытып жеп койду. Сууну үзгүлтүксүз жеткирип берүү жагдайын суранышкан дыйкандар суунун аз болгондугуна ишенбегендиктен Чат базар айылындагы биринчи тосмого барышты. Жеринен абалды көргөн дыйкандар бир чечимге келишип, которуштуруп суугаруу ыкмасына өтүүгө макулдашышты. Бөлүшүп чечишип алдык. 3 күн бияк каналга кете турган болду, 3 күн тияка кете турган болду. Быйыл уже башталганда эле биз ойлодук, канал ремонт кылып атып, суу келгенде эле суугарабыз деп күтүп отурганбыз да. Суу келгенде эле суугарайлы десек, биртке келип эле суу болуп калды. Же бияк каналыбыз жок, же бияк каналыбыз жок. Ошо менен орто жолдо жөнөдүк ушул жакта элдер суу издеп. Көрсө суу өтө эле аз экен да. Аз экен өтө эле. Тиякты да көрбөт, күнбөз жакка кайрылган жерди көрсөк, ошол эле алып талашып суусу курап калды. Быйылкы жылдагыдай суга болгон тартыштык буга чейин жаралган эмес. Быйылкы тартыштыктын бирден бир себебин адистер музда кабарайынан улам мөңгүлөр ээрибей жатат дешет. Ал эми көп жылдык байкоолорго таянсак, мөңгүлөр ээриш үчүн түнкүсүн абанын температурасы 15 градус жылуулуктан төмөндөбөшү керек. Эң акыркы жылдардагы эң суу аз деген жылдардын бири 14-жылы болгон. 14-жылы биз азыр барып келген Чат базар башкы суу алуучу курулмада каналда 4 куб, өзөндө 7 куб турган, жалпысы 11 куб. Бүгүнкү күнү азыр мына жаңы эле барып күбө болуп келдик, өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Каналда 3,8, өзөндө 3,1, жалпысынан 6,9. Эртең мененки маалымат. Бүгүнкү күндөн баштап ошо өзөндөгү сууну толук каналга салабыз. 3 күнгө деп сүйлөштүк. 3 күндөн кийин кайра ошол каналдагы суунун баарысын өзөнгө салабыз. 10 майга чейин, 9 майга чейин аябай күн бир аз жылыгандан суулар козголгон. Анан ошондон бери көздөй күндүн сууганына байланыштуу уже тартылып кетти. Түшүнүү менен мамиле кылса, сабырдуулук менен баарысын көрүшүбүз керек. Тең калыс бөлгөнгө биз аракет кылабыз. Белгилей кетсек, Талас облусу боюнча 113 000 гектар сугат жери бар. Алардын баарына 113 куб суу керектелет. Ал эми бүгүнкү күндө Талас облусунун Айдоо аянттарына суу берүүчү негизги тосмодо 6,9 гана куб суу бар. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Буга чейин жогорку кеңештин жыйынында Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө маселеси көтөрүлгөн. Анда дамбалар убагында курулбагандыктан суунун нугу бурулуп, гектарлаган жерлер коңшу өлкөнүн аймагында калып калгандыгы айтылган. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар тобу дарыянын кооптуу делген жерлерин көрүп, жагдай менен жеринен таанышышты. Кыргыз-казак чек ара тилкесин бойлой аккан Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө бир топ жылдан бери чечилбей келген маселеге айланган. Дарыянын нугуусу улам жылып отуруп Кыргызстан тарапка кыйла ооп кеткен. Маселен, Чүй районундагы Арал айылынын бир канча гектар жайыт жери суунун аркы бетинде калган. Аркы башынан баштап, бул берки башына чейин бир 600-700 метр дамба куруш керек чоң. Ошо дамба курганда суунун нугу ар жакка бурулат да. Бирок суу азыр чоң суу келгенде, ушу бул жайытыбыздын баарын алып кетип атат. Онун баары эле өттү. Ар жак 10 гектарга жакын жайыт кирип кетти. Моундай болуп, тигиндей болуп жеп атышат жерде. Эки дамбага караганыбыз жалпы кура турган болсо каражат көп. Ысыкатар районунда да учурда кооптуу делген 3 көйгөйлүү тилке бар экендигин район жетекчиси депутаттарга маалымдады. Участок бар, ушу кирип аткан. Ал жердики дагы бир 300-дөн 500 метрге чейинки аралыктарда. Кайсы жерде? Ушул тиги Кочкорбаев айыл өкмөтүндө, андан ары Милянфан айыл өкмөтүндө. Районуңуз боюнча 3 жерде. Ооба. Азыр эми көп негизи, бирок канча метрден? 300-300дөн 500ге чейин. Жээк бекемдөө иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аткарат. Бул жылы дарыялардын жээгин бекемдөөгө жана селден коргоо иретинде жалпысынан 98 миллион сом каралган. Андан тышкары капиталдык салымдар беренесине ылайык Чуу дарыясынын жээгин бекемдөөгө 50 миллион сом бөлүнгөн. Ал каражатка жалпысынан 3 объекти оңдоо пландалып жатат. Көрсөтүлгөн кооптуу участкалардын ичинен эң кооптуу деген
3 участокка бүгүнкү күндө болжолду бөлүп уже тендер жүргүзүлүп, ушу жээгин бекемдөө иштерин алкагында иштер башталды да. Бул эми Сокулук районунда 2 объект жана аз бүгүнкү күндө ушу Ала Минералдык Васильевкада 1 объектти жасайбыз деп ошо долбоорлоп пландап жатабыз. Кудайым буйрса, ошол объектти күзгө чейин бүтүрүп тапшырып калат деген үмүттөбүз. Чуу дарыясындагы абал менен жеринен таанышкан Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев маселени тез арада чечүү боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Ошондой эле Азыгалиев жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштерин туура жүргүзүү керектигин айтат. Анткени суунун нугу жылса да чек ара тилкесин аныктаган мамылар ордунда калат. Демек, жүздөгөн гектар жер казак тарапта калыптыр деген маалымат чындыкка дал келбейт. Чек араны аныктай турган чек ара мамыкчалары бар. Спутникте белгиленген Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кол коюлган келишимдерде мунун баары белгиленген. Эгерде суунун нугу сол жака же оң жака бурулуп кетсе, бул чек аранын өзгөрүлүшү деген мааниде берилбейт. Бул нерсени биз туура аныктап кетишибиз керек. Бардык жерде көйгөйлөр бирдей. Мынакей ушул жерде өзүңүздөр да көрдүңүз. Мынакей суунун нугу наркы жак менен чек аранын кыры менен өтүп атса, азыркы убакта где-то бир 50-100 метрге чейин бул жакка кирип кеткен. Бул деген эмнени белгизет? Бул деген ушул жердеги биздин колдоно турган, айыл чарбада колдоно турган жайыт үчүн болсун, жер айдоо болсун, ушул жерде балким жол өтүп кетет. Ошолорду биз, ошол жерлерди биз жоготуп атабыз. Чуу дарыясынын Токмоктон Сокулукка чейин узундугу 180 чакырымды түзөт. Суунун нугунун өзгөрүүсү чек ара сызыгына эч кандай таасир тийгизбесе дагы, Кыргызстандын айдоо аянттары жайыт жерлердин саны кыскарууда. Ошол себептен жээк бекемдөө иштерин тездетүү зарыл дешет адистер. Өтүп бара жаткан апта бир катар жаңылыктар менен эсте калды. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.